Суу ошо бойлуу болсо дагы чөбүнүп, сөмүлүп келип, мен жаныма айнек менен кармап калды дагы. Жипти белиме байлап, түшүрүп, наракка башка эркектер мени тартып алды. Сузактын Барпы аймагынын тургуну Айдана Мухаммед кызынын үйү 21 апрель кечке жуук келген селден жабыркаган. Анын 3 бөлмөлүү үйүнүн ичи ылайга толуп, дөкөндөгү азык түлүгү сууга аккан. Үйдүн терезесине чейин агып келген суу дубалды тешип өткөн. Алар бул үйгө былтыр эле көчүп кирген экен. 7-8-дерде сел келди. Үйдө өзүм жалгыз элем. Күйөөм, балдарым кеткен эле. Бул жакта болчумун. Мал жерге суу кирип, бияка кирип, андан бияка качып чыктым. Бияктан кошуналардын эркектери тартып алышты мени. Суу айнек бойлуу келген. Бар жок үйүм жараксыз. Ал комнатам деле, бул комнатам деле. Бир комнатаны магазин кылдык эле. Бул жерде эч кимде магазин жок болгонуна байланыштуу күйөөм ушундай товарда иштейт эле. Ошолордон карызга алып келип иштетип атканбыз. Магазин самын бүт бары жок, эрип жок болду. Айна, сайна. Бул жактан тешип суу кирди эле. Анан кайра чоңураак кылып немелер эмчестер келип, ылайларды ушул жактан алып чыкты кайра дагы. Айдана жашаган насосная участкасындагы 52 турак үйдүн 35-инин там аркаларын сел каптаган. Анын ичинен 4 үйдүн ичине, 6 турак үйдүн жер төлөсүнө жана 8 мал сарайдын ичине суу кирген. 21 апрелдеги жаандан кийин Жалал Абад облусунун ондой аймактарында сел жүрүп, унаа жолдорду, ички арык жана дарыяларда суу ташкындары пайда болгон. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын башчысы Абдул Насир Закиров турак үйлөрдүн королорунан жана жер төлөөдөн суу сордурулуп, тазаланып жатканын маалымдады. Катуу нөшөрлөгөн жаан кесепетинен Жалал Абад облусунун аймагында Сузак, Базар Коргон, Нокен, Аксы, Алабука, Токтогул райондорунда сел кооптулук пайда болгон. Ошонун ичинен бири Сузак районунун Барпы айыл өкмөтүнүн насос участкасында сел суулары түшүп көп көлөмдө. Арыктарга батпастан жалпы 52 кожолук жашайт бул жерде. 52 кожолуктун ичинен 35 кожолукка турак үйлөрүнө суу каптаган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан азыркы мезгилде 8 атайын техникалар тартылып, ордунда жумуш жүргүзүлүп жатат. Жалал Абад шаарындагы Дача айылынын 2 жашоочусунун үйүнүн аркасындагы тосмо сууга туруштук бере албай кулап, үйлөрдө жаракалар пайда болгон. Жарым сааттай жааган жаандан кийин сел жергиликтүүлөрдүн шаштысын алган. Катуу сел болгондуктан өйдөдөгү дуал бар болчу кошунаныкы. Ошол катуу селдин күчү менен биздин дуалды жаракка кетирип аткан учуру азыр. Бул жаракка кетип, азыр дуалдагы кошунан дуал жөлөнүп турат азырчы. Белине сындырып койгондой эле болуп калды да булчу. Бул эми жараксыз бери жашаганга да болбойт да. МЧСтен келишти, келип бул үйдү ошо жашаганга болбойт экен деп айтып кетишти. Бул жерде өзү 3 бала менен жашайм негизи. Анан азыр мону көрүп өзүбүз да бир аз коркуп турабыз. Башка жака бара турган эле жерибиз жок ошо. Бул үйдүн ремонту былтыр эле бүткөн негизичи. 15-16 апрелдеги нөшөрдөн улам өткөн аптада дагы облустун бир топ жерлеринде сел жүрүп, ондогон үйлөрдүн короолорун, жер төлөлөрүн жана социалдык мекемелерди каптаган. Кыргыз гидромет борбору 21-23 апрель күндөрү туруксуз аба ырайына жана нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүндүгүн кабарлаган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.